Марат Темиров атындагы жалпы билим берүү мектеби 7-класс кыргыз тили жана адабияты мугалими Керимбекова Саадат. Чын Куран айынын 10-у, сабагыбыздын темасы Мырзабек Тойбаев жоронун жоруктары. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты окуучулар жоронун жоруктары чыгармасынын маанисин түшүнүшөт, Мырзабек Тойбаев жөнүндө маалымат алышат, ой жүгүртүүлөрү сүйлөөгө өнүгөт, ыймандуулукка бири-бирин сыйлоого тарбияланышат. Маалымат берип көрөлү. Мырзабек Тойбаев Чүй областына караштуу Алчалуу айылында туулган. Кыргыз радиосунда жана Фрунзе телекөрсөтүү студиясында жооптуу редактор болуп иштеген 1958-жылы. Жазуучулар союзунда адабий консультант 1980-жылы 85-жылдары иштеген. Кыргыз тили коомунун вице-президенти 1991-жылы иштеген. Кыргыз Республикасынын маданият ишмерлеринин ассамблеясынын президенти болуп 2006-жылдары иштеген. Жорук деген эмне? Ким кандай түшүнөт? Азыр балдар дептерибизге 3 сүйлөм менен жооп жазабыз. Андан соң Мырзабек Тойбаевдин драмалары. Жекшембинин бир күнү, Жоронун жоруктары, Ак тамак менен көк тамак, ыйык жол. Мырзабек Тойбаев Хамза Хаким Заде-Ниязи бай жана Батырак драмасын, Гарма Доржин Мелдеш Бердикулов ата повестинин үзүндү, Дамбаев Сенин досуң пьесасын, Абдулла Үмүт жылдызы пьесасын, Абдугафуров Күйөөлөргө күлкү 3 ак комедиясын кыргыз тилине аударган. Мырзабек Тойбаевдин 100гө жакын ырына композиторлор Малдыбаев, Абдраев, Осмонов, Жумалиев, Эралиева жана башкалар тарабынан музыка жазылган. Жоронун жоруктары комедия, драмалык жанрдын бир түрү. Күлкүлүү маанай менен коомдогу терс көрүнүштөр. Негизги каармандар Жоро, Жоронун атасы, Жоронун апасы, Мелис, Жоронун классташы, Мира, Жоронун классташы, жылкычы карыя, Алмадай жылкычынын байбичеси, милиционер. Комедиянын сюжети: биринчи — жалганчылык, экинчи — тартипке чакыруу, үчүнчү — саякаттан четтөө, төртүнчү — тентектик, бешинчи — качуу, алты — акылмандык, жети — сыноо, сегизинчи — ишеничти актоо. Жалганчылык. Жоро атасы жана апасынын жалгыз уулу. Жашы 14-тө. Жоро атасы менен апасынын көзгө басар жалгыз уулу болгондуктан алар анын айткан дегенин орундатышып, көзүнүн агы менен тегеренишет. Айрыкча апасы. Ал эми Жоро мектептеги өзү теңдүү классташтары Мелис, Миралардан айырмаланып, өзүн современный, мындайча айтканда заманбап болуп чачын өстүрүп, ар түрдүү сүрөттөрү бар көйнөктөрүн кийип, мойнуна гитарасын асып үн сөз ырдап, үйдө жатканды, магнитофон ызы чууга баткан музыкаларды укканды жакшы көрөт. Кээде Жоро өзү менен теңдүүлөрүн айырмаланып, куру кыялында баатыр болуп, аны мактанып тарыхта калтыргысы келип, созуп ырдайт. Ыры: тайгак жолду тар жолдо, тайгаланбай бассам дейм, бут тиелик чокуга өз атымды жазсам дейм. Бала болгон соң ойнойт, ар нерсени ойлойт, кыялданат. Анын эмнеси жаман? Эмнеси жаман? Биздин гараждагылардын баары Жоронун жоруктарын айтып, күлүп жүрүшөт. Уялбай Омар аксакалды алдаптыр. Атасы: кеңсенин кароолчусуна айтамын, тоонун башына нефть таптым дептир. Байкуш чал ишенип, тоонун башына өпкөсүн кышылдатып, араңдан зорго чыгыптыр. Анын артынан биздин шоопурлар жетиптир. Көрсө мурунку күнү Жоро бир чака кара майды апарып, ошо чокудагы булактын астына чуңкурга куйган экен. Булар барса ошол жерден мелкилдеп карамай туруптур. Ошентип өзүнөн чоң кишилерди алдоого болобу? Экинчи — тартипке чакыруу. Аябай ачууланган Жоронун атасы уулу менен жекече сүйлөшмөкчү болот. Бирок апасы атасынын алдын тосуп, баласына жаман сөз айтпай тартипке чакыруусун суранат. Ал эми Жоро музыканын бийик коюп уктап жаткан болот. Атасы Жоронун үстүнө чакадагы муздак сууну куюп ойготот. Сүйлөшөт. Ошентип жатып жумуштан кеч калат. Түшкү тамагын унутуп кетип калат. Апасы Жорого суранып, атасынын тамагын алып барып берүүсүн суранат. Укпай гитарасын чертип, өз бөлмөсүнө кирип кетет.
Саякаттан четтөө. Жоро ата-энесинин тилин албоо менен бирге ал классташтарынын арасында тартипке моюн сунбайт. Мисалы, окуучуларга колхоздогу меме-жемиш өстүргөн парникке жардам берүүгө кол кабыш кылбайт. Алардын өзгөчө жүргүсү келип, тамекини буркуратып чегүүнү, вино ичүүнү классташтарына да сунуштайт. Ага алар каршы чыгып, бул жорук тартипсиздик экенин айтышат. Окуучулар парникте жакшы иштешкендиги үчүн бүт класс мугалими менен Борбор калаага бармакчы болгондо, жоронун бейбаштык жоруктарын айтып, саякатка баруу жана барбоосу классташтар арасында добушка салынып, баары анын парникте иштебегенин айтып, Борбор калаага кыдырып келүүдөн четтетилет. Тапшырма: Жорого менин кеңешим кат жазып келүү. 7 жана 12 сүйлөмдөн туруу. Бинурдук суроо: Бүгүнкү күндө жородой балдар барбы, балдар? Ооба, бар. Себеби? Жок, себеби. Дептерибизге түшүрөбүз. Тентектик. Саякатка барбай калган Жоро аябай арданып, бийик чокууга барам деп Мелис менен Мирага мактанат. Мелис парникте иштебеген Жоро саякатка барбайт дегенине ызаланып, Жоро: Баса, силердин саякатка жөнөшүңөрдүн урматына вино сатып кел. Шайтандын мойнун сындырабыз. Мелис: Энекалай, вино ичелик дейсиңби? Жоро: Жигитке 70 өнөр аздык кылат. Мелис: Бул жакшы өнөр эмес, тартипсиздик. Качуу. Жоро Мелистин колундагы топту алып, дүкөндүн терезесин сындыра тебет. Эл ага арызданат. Атасы менен милиционердин балдар колониясына тапшыруу керек деген аны коркутуу үчүн айтылган сөзүнөн коркуп, көздөрүнө көрүнбөй качуу керектигин ойлоп табат. Жоро балдар колониясына кантип барам деп максатсыз тоону карай качып жөнөйт. Ошентип тоого барып, жылкы баккан карыя менен байбичеге жолугат. Аларга качып келгенин айтпастан, ата-энеси жок жетим экенин айтат. Карыянын байбичеси боорукерлик кылып кымыз сунат. Ошолордун колунда туруп калат. Акылмандык. Жоро акылман жылкычы менен Алмадайдын боорукердигине бөлүнөт. Бирок көптү көргөн акылман жылкычы Жоронун тышкы келбетине, тартибине көңүл бөлүп, байкап, сен саяксыңбы же ууру болуп жүрбү деп күмөн санайт. Жоро бир күнү түш көрөт. Түшүндө өзү менен өзү сүйлөшүп, өз абийирин өзү уят кылат. Акылга кирип, алардын айтканын аткарып, жумуш жасоого үйрөнөт. Ал үйдө 2 ай жашайт. Жер менен жексем болгондой, кайда жоголду деп издеп келген милиционер аны үйгө алып кетет. Жоро берген наныңа, тарбияңа, тузуңа ыраазымын деп өз ата-энесине кайтып барат. Кайтарым байланыш, балдар. Мен билдим, мен үйрөндүм, мага жакты, мен кыйналдым, менин маанайым. Үйгө тапшырма, балдар. Мага жаккан каарман сырткы көрүнүшү, мүнөзү, жоругун жазуу.